Салют достор, кандайсыздар, маанайыңыздар, ден соолук баары жакшыбы? Баары жакшы десеңиз, анда жакшы деп ул жака жазып, же болбосо жөн гана башка баш бармак жазып ул жака комментарий калтырып коюңуз. Атым Аку, сиздер менен 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкасттабыз. Бүгүнкү тема сонун кызыкта достор. X, Y, Z мууну. Ал бул жөнүндө биз көп эле уксак керек Бул азыркы Z мууну бул башкача, өтө акылдуу. Азыр бул технологиянын балдары, техниканы укмуш билет деген сыяктуу толтура сөздөрдү дайыма угуп жүрөбүз да. Анда келиңиз биз ушул жөнүндө сөз кылалы. X, Y, Z'тен алдында baby boomer дагы бар. Baby boomer, X, Y, Z. Дал ушул 4 муундун өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Келиңиздер. Муундар жылдар өткөн сайын өзгөрүп жүрүп отурат да. Бул табигый процесс. Бул жолу улуу менен кичүү муундун ортосундагы өзгөрүүлөр, келишпестиктер жана аларды чечүү жолдорун талдайлы деп турабыз. Анан албетте буга бизге психологдордун ою керек. Келиңиз, анда карай кетели. Бөлүнүшү кантип бөлөбүз? Дүйнөдө башкача бөлүнүшү мүмкүн, бирок биздин өлкөбүздө адамдарды 4 муунга бөлүп карайбыз. Мисалы, 21-кылымдын психологдорду муун арасындагы ажырымды бөлүп кароону ойлоп табышканда, бөлүп чыгып, аларга мүнөздөмө бергенден кийин гана конфликттердин өзөгү өзүнөн өзү калкып чыккан. Андан кийин муундар арасында конфликттерди чечүү оңой болуп, анан өз ара түшүнүшүү жеңилдеген дүйнөлүк психологдор дагы айтып калган. Baby boomерлер кимдер булар? Келиңиз карайлы. Биринчи моунду baby boomерлер деп атабыз. Baby boomer булар ата мекендик согуштан кийин 1979-жылга чейин төрөлгөндөр. Согушта көп адамдар кырылгандыгына байланыштуу адамзаттын тукумун өстүрүш керек деген идеология ойлонуп табылган. Советтер Союзу учуру, албетте бул учурда ошол анын саясаты менен көп бала төрөө идеясы катуу иштеп, буга күчтүү психологдор жардам беришкен. Биз көп боло турган болсок, батыш өлкөлөрүнө адамдын саны менен туруштук бере алабыз деген сыяктуу саясаттар болгон дагы. Анан алар көп бала төрөсө баатыр эне деген наамды берген. Өздөрү дагы байкабай, баягы подсознание деп коебуз го, көмүскө туюм. Даял ушул көмүскө туюмга ушул идеология киргизилген. Анан ошондон улам ата-энелерибиз 10-12 баладан төрөшкөн. Муундун өзгөчөлүгү коллективизация. Бул эмнеси менен өзгөчө? Коллективизация бирөөбүз баарыбыз үчүн, баарыбыз бирөөбүз үчүн жооп беребиз деген пикирде жашашкан адамдардын жеке индивидуалдуулугу көмүскөдө калган да достор. Жекелик деген нерсени жоготуп койгон. Мисалы, баарыбыз бирдейбиз. Эл эмне десе, эл кандай болсо, биз баарыбыз үчүн, баары биз үчүн. Балдарыбыздын келечеги кандай болот деген ойду алардын көмүскө туюмунан өчүрүп салып койгон. Ура, мекен үчүн деген пафос менен бул муунду сугарышкан жана реалдуулукту көргөзбөй, кооз бир иллюзия менен жашаткан. Байкасаңыз, улуу муундун өкүлдөрү дагы эле ушул түшүнүк менен, менин балам бактылуубу, менин балам кандай деген эмес, эл көргөндү көрөбүз, биз мекен үчүн дегенде. Кийинки кезектеги бул X муун. Кийинки 1980-жылдан баштап туулган муун белгисиз деп аталат. Эмнеге? Сиңирилген идеология социализм менен башталып, кийин коом капитализмге баш урган учурда төрөлүп калган балдар да, аларга сиңирилген идеялар такыр бөлөк. Ал эми жашоо шарт такыр эле башка. Ошондуктан алар эмне кылаарын, кандай жашаарын билбей, алдастап өзүн тааныбай калган адамдар. Белгисиздердин өзгөчөлүгү бул ата-эне эмнени айтса ошону угуу, улууларга каршылыксыз унчукпай баш ийүү. Бул түшүнүк менен рамкада чектелип калган. Булар бир системдин алкагында жакшы күн кечиришет. Мектептин же коомдун системи менен жакшы жашай берет. Кокус систем иштен чыгып калса, өз алдынча эч нерсе кыла албай калат. Өз алдынча иш баштоо, бизнес ачуу, белгисиз бир жака кадам шилтөө белгисиздер үчүн өтө кыйын. Сиңирилген түшүнүктөн чыгып, жашоо жекелик үчүн күрөшкөн учурга туш келгендиктен алар өзүнүн ким экенин, колунан эмне келерин жакшы билбей да калган учур. Бул эң кыйын абалда калган муун экен. Кийинки бул Y муун. 1990-жылдан баштап Союз кулап, эл коркунуч ичинде калган. Туңгуюктан улам ата-эне дүрбүлөңгө түшкөн. Бул жылдары төрөлгөн балдар энесинин ичинен эле көмүскө туюм менен мен кантип жашап кетем деген кооптонуу менен төрөлүп калган. Энелер балдарын таштап миграцияга агылып, үй бүлөлүк баалуулуктар алмашып, атанын ролун эне аткарып, эненин ролун ата аткарып калганда, 7 жашка чейин баланын дээрине коркуу жазылса, ал нерседен чыгуу кыйын. Коркуу буларга өтө таасир берген. 90-жылдардан кийин төрөлгөн балдарда коркунуч басымдуулук кылат, бирок өздөрү түшүнбөйт. Бирөөгө өзүнүн жашоосунун тизгинин берип коюу алар үчүн өтө кыйын. Көмүскө туюмдан ишеним сезими өчүрүлүп,
коркуу жазылып калган. Жакшы жагы жекелик дегенди жакшы билет жана күрөшкөндү жакшы өздөштүргөн. Ар биринин көмүскө туюмунда акча табышым керек деген ой жашайт. Акчаны жакшы көрөт, акчага байланып калган үчүн руханий байлык артка сүрүлүп калган. Анан албетте руханий баалуулуктун жоктугунан жабыркашат дешет. Баалуулуктары акча, эркиндик, бай жашоо. Байып кеткенде деле баягы тапкан акчасынан рахат албай калуу коркунучу бар. Ал муун чоңоюп ата эне болушту. Балдары кичине болсо дагы бала багуучуга же ата энесине таштап тез эле иштеп акча табууну көздөйт. Өз кызыкчылыгын биринчиге коёт. Мурунку муундукундай коом эмне дейт ата энем эмне дейт деген рамкадан чыгып калган. Жана кийинки муун албетте бул баарыбызга маалым болгон XZ муундар. 2000-жылдан кийинки балдары Z муундар деп аталат. Техника өнүгүп, чөнтөк телефондор көбөйгөн. Бул муунду интернет айдыңына салыштырабыз. Интернетте эмне бар? Ылдамдык, көп маалымат, жашоону жеңилдетүү. Ушул сапаттын баары азыркы Z муунунда бар. Алар баарына кызыгат. Аз убакытта көп ишти жасай турган сапатка ээ. Түрдүү нерсени жасап көргөндөн коркпойт. Мисалы 5 жыл окугандан кийин иштеген кесибин алмаштырып таптакыр башка тармакка өтүп кетет да. Эч нерсеге байланбайт, эркин, акылдуу муун деп белгилешет психологдор. Акчага, эски түшүнүктөргө, эл эмне дейт дегенге байланбай, өзүнүн мендигин издейт. Көп нерседен коркпойт, ошол эле учурда байлана турган баалуулуктары да жок дейт. Максаттары бул дүйнө элине кызмат кылуу, жаңы нерсени ачуу, илим билим алуу, дүйнө кезүү. Сөзсүз үй бүлө куруш керек деген түшүнүктөр дагы жок. Байкасаңыздар, бул муун оюнга келбеген нерсени айтып коет да. Төрөлгөндөн эле өздөрү эмне каалаганын билген жана чынчыл муун. Бет кап кийгенди жакшы көрүшпөйт. Z муундун өкүлдөрүн бир нерсеге мажбурлоо туура эмес. Алар кайсы учурда эмне керек экенин өздөрү биле алгандар. Анан альфа мууну азыр төрөлүп жаткан муун. Ал изилдене элек албетте, анткени алар өтө кичинекей. Бирок булар Z муундан дагы акылдуу муун деп божомолдогондор бар. Мен кичинекей кызымды көрүп аябай таң калам да, ой деп укмуш. Аябай таң калдырат. Муун арасында түшүнбөстүктөр болуп келет да. Анан сизге ошол бүгүнкү айтылган маалымат өзүңүздү изилдегенге жардам берсин, мүмкүн шпаргалка сыяктуу болот, Ал эмнеге минти ойлонот? Чындыгында жашоо башкача да деген кыжырдануунун ордуна мүмкүн ал муун эмне менен сугарылган деп эстеп койсоңуз, конфликт өзүнөн өзү жоюлуп кетет. Муун арасында түшүнүшү болуш үчүн адам өзүн өзү анализдеши керек. Өзүн өзү өстүрүү курстарына жазылып, же психологко барып, же китепти окуп. Ошентип конфликтсиз муундар деген түшүнүккө өтөбүз. Биз достор, кызык бекен? Албетте кызык, Сиз кайсы муундан көрдүңүз өзүңүздү? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Анда мен дагы муундарды кыскача айта кетейин. Эң биринчиси Baby Boomer мууну. Бул 1979-жылга чейин төрөлгөндөр. Анан X муун бул 1980-жылдан баштап төрөлгөндөр. Y 1990-жылдан баштап төрөлгөндөр. Z муундар 2000-жылдан кийинки балдар. Жана альфа мууну бул жаңы азыркы учурда төрөлүп жаткан бойтошкалар. Кайсы муунсуз жана ой жүгүртүңүз мен айткандай маалыматтарга туш келеби же келбейби? Албетте бул бир гана психологдордун изилдөөсү, психологдордун айтымы. Эң башкысычы конфликт, келишпестик же болбосо ар кандай көз караш деген дайыма боло берген жана болуп келет. Эң башкысы ынтымак, сүйүү, урмат, бири-бирине урмат көргөзүү, бири-бирин сүйүү, бири-бирин баягы урматтоо, биринен ашып бирин урматтоо бул боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө баардык нерсе, баардык учур өзүнөн өзү чечилип калат. Достор, сиздер менен коштошом. Алкитап Чекит медиа сайтына катталып, биздин сонун подкасттарды, сонун маалыматтарды, курстарды окуңуз. Жана албетте биз менен чогуу келечекти көздөй бет алыңыз. Сиз бар жер эң сонун, бул дүйнө эң сонун. Сиздин балдарыңыз X, Y, Z, альфа муунундагы балдардын бардыгы кандай жакшы. Алар болбогондо дүйнө бир көрксүз болуп калмак, Андыктан бетин сүйүп, балам сенин бар экениң кандай жакшы деп коюңуз. Сүйүү баардык конфликттерди жеңип келген жана жеңе берет. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү маанайда улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.